Салам достор, силермен Smart Китай. Ошондой эле достор, бүгүн 4 посылка AliExpress сайттан келди. Ошондой эле ошо посылканы ажыратабыз. Анда эмесе кетти. Мына достор, өздөрү көргөндөй эле 4 посылка келди. Ошо 4 посылканы ажыратабыз. Эң кичинекейинен баштайлы. Анда эмесе Bunun içinde multitool деген карточка бар. Мына, өзүрө көргөндөй эле. Бул инструкциясы кантип колдонуш үчүн ушудан үйрөнсө болот. Жана достор, бул чехол атайын кожадан жасалыптыр. Жана өзүрө көргөндөй эле multitool. Бул жакка коюп туралы. Буну кантип колдонот, үйрөтүп кетейин азыр. Буну колдонуш үчүн бул жагы өзүрө көргөндөй эле ара экен. Мына. Ара. Кармаганда эле курч экени билинип турат. Жана бул нерсеси болсо, ключ бураса болот, ключ салып. Жана бул толокторду ченейт турган нерсе. Бул дагы ключ. Бул эмеге болсо жипти илип, ар кандай бужиманияларга сумкаңа илип барсаң болот. Мына, өзүрө көргөндөй эле бул жери болсо открывашка. Ар кандай сокторду ачсаң болот. Жана бул да консерваны да ача турган открывашка, жана бул жери бычак. Бул жери отвертка. Бул достор 30 эле рубльга келди. Арзан, бирок абдан керектүү болот. Анын үчүн биз могу бычакты курч экенин көрүш үчүн кийинки посылкаларды ушу менен ачабыз. Анда эмесе кийинки посылкага кетти. Мына өздөрү көргөндөй эле достор, 2 посылка чогуу келиптир. Бунун ичинде окшош нерсе бар деп ойлойм. Ошондуктан буларды чогуу бул жака степлер менен чаптап койгон. Анда эмесе биринчисин ачабыз. Мына өздөрү көргөндөй эле multitool менен ачабыз. Мына өздөрү көргөндөй эле курч. Бул посылканын ичинде петельчка бар экен, кийинки посылканы ачабыз. Бунун ичинде деле петельчка бар болуш керек. Мына, өздөрү көргөндөй эле достор, бул эки посылкада тең, эки петельчка бар. Мына. Бул арзан эле 29 рубльга келген петельчка. Мына губкасын чечкенде кандай көрүнөт экен көрөбүз. Мына, өзүрө көргөндөй эле. Бул арзан петельчка, азыр буну иштетип көрөбүз. Мына достор, өзүрө көргөндөй эле биз азыр арзан петельчканы сүйлөп жатабыз. Ал 30 эле рубльга келген. Бул кымбат петельчка өзүрө көргөндөй эле. Мына, бул петельчка 100 рубльга келген, бул 30. Бул петельчканын могу кырчыткычы ар кайсы жакка кыймылдап турат экен, жана араң турат. Бул кымбат петельчканын кырчыткычы катуу кыптылат, жана бир местосунан жылбайт. Ошондой эле эки петельчканын айырмасы бар экен. Кымбат петельчка арзан петельчкадан кара жакшы угулат, арзан петельчка анча угулбайт. Жана бунун проводдору жумшак, үзүлүп кете тургандай экен. Бул кымбаттыкы катуу өзүрө көргөндөй эле. Катуу. Анда эмесе кийинки посылканы ачабыз. Достор, кийинки посылка, акыркы посылкага келдик. Эң чоң жана кымбат посылка бул 700 рубльга келген посылка. Мына өзүрө көргөндөй эле бул бычак абдан курч экен. Курч. Бул посылканын ичинде мындай очкалар болушу мүмкүн. Атайын күндүн жайкы очки. Мына өзүрө көргөндөй эле. Башка ичинде эчтеке жок. 700 рубльга келген посылка. Мына өзүрө көргөндөй эле ичи фиолетовый, бирок бул жагынан караганда кара себепте келди. Бул жагы темирден жасалган, жана бул матовый пластмасса экен. Өзү көргөндөй эле матовый.
Мына достор, ошондой эле биздин посылканын баарын ачып бүттүк. Ошондой эле биздин каналга катталып, жана колокольчик менен лайк басканды унутпаңыздар достор. Жана достор, биздин жаңы видеолорду күтүүбүздө силер менен коштошобуз. Бай бай, силер менен болду Smart Китай. Пока-пока.